Саламатсыздарбы, урматтуу Ата Асказоо группасынын мүчөлөрү жана лидер эжекелер, Диляркан эжеке, Динара эжеке, Анара эжеке, Самара эжеке. Баардыгыңыздарга бүгүнкү күнүңүздөр берекелүү жана эң жакшы өтүшүн каалайм. Бүгүнкү мага бөлүнгөн тема үй бүлөдө балдар тарбиясында амал кылуу зарыл болгон 17 эреже. Биз жолдо жүрүүнүн эрежелерин билебиз. Эгерде жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактабасак, же кырсыкка учурап, же болбосо жеңил болуп айып пул төлөп чыгышыбыз мүмкүн. Жашоодо дагы ушундай эрежелерди билбей, биз ошондой терс көрүнүштөргө туш болуп калышыбыз ыктымал экен. Ошондуктан бүгүнкү айтылган 17 эрежени далилденген, агай эксперименттен чыгарган 17 эрежени өзүбүздүн үй бүлөбүзгө киргизип алсак, анда эң жакшы көрүнүш болуп, жолдо жүргөндө эрежени бузбаганда жете турган жерибизге эрте жана жакшы маанайда жеткендей болуп, жашообузда дагы балдарыбыз туура жолдо барат деп ойлойм. Анда сиздерге ошол 17 эрежени жогоруда жазып дагы койдум. Кимге кайсыл ыңгайлуу болсо, ошону окуп же болбосо видеосунан угуп алса дагы болот. Биринчи эреже: үй бүлөдө жылуу мамиле, өз ара урматка негизделген жакшы моралдык психологиялык климат болуусу зарыл. Салыштырып айтсак, мөмө бак жакшы өсүүсү үчүн жылуу климат талап кылынат. Ошондо бактар гүлдөп, мөмө жемиш берет. Экинчи: үй бүлөдө ар бир бала ата-энелер тарабынан сүйүүгө, камкордукта бөлөнүп, ошол эле учурда талап дагы болушу керек. Эгерде балдар өзүнө эмнени сиңирсе, ошону чыгарып бере алышат экен. Эгер биз мээрим менен тарбияласак, камкордукта тарбияласак, алар кийин жакын адамдарына ошол алган сезимдерин бөлүшө алышат. Эгерде үйдө уруш талаш, жаңжалда чоңойгон балдар үйүнөн дагы кеткиси келип, жакшы мамилени көчөдөн издей башташат экен. Ошол көчөдөн издеткендин ордуна балдарыбыз өзүбүз менен сырдаш болуп, баланын жашоосундагы бардык нерсени билип турсак, аларды туура жолго салуу, кеңеш берүү дагы ата-энеге дагы жеңил болот. Үчүнчү: балдар чынчылдык, тууралык, калыстык атмосферасында чоңойсо жакшы болот дейт. Ооба, балдарга жакшы сапатты сиңирүү менен бирге аларга акча маселесин дагы колдонууну дагы кошо үйрөтө билишибиз керек экен. Эгерде ушу акча маселесин колдонууну үйрөтпөй койсок, бир эле адамдык сапаттарды өстүрүүнү гана үйрөтүп койсок, анда өзүнө болгон муктаждыкка келгенде ошол канчалык руханий жактан күчтүү болсо дагы баш ийип калышы мүмкүн экен. Циркте иштеген адам дейт, адам 2 арстанды алып келип тарбиялай баштады дейт. Биринчи күнү ал арстандар эч нерсе кылбай койду дейт. Экинчи күнү кичине көч берип туруп, анан кийин баягы арстандарды үйрөтө баштаганда арстан үйрөнө баштады дейт. Арстан ошол адамга баш ийдиби, же өзүнүн кичинекей жей турган муктаждыгына баш ийдиби? Арстан сөзсүз муктаждыгына баш ийди дейт. Адам деле канчалык арстан деле күчтүү го, ошол адамды деле жеп коюшу мүмкүн. Бирок ал өзүнүн муктаждыгына баш ийип кетти дейт. Адам деле ошондой өзү канчалык күчтүү болсо дагы акчанын колдонуунун, табуунун өз жолдорун билбесе, анда ошол муктаждыгына баш ийип кете беришет экен. Ошондуктан же болбосо адамдык сапаттарын өстүрбөй эле ошо чынчылдыкты, тууралыкты үйрөтпөй эле акча жагын үйрөтүп койсок, анда акчаны таап өзүнүн колуна бир иш келе турган мүмкүнчүлүк орноп калганда, эли журтун бардыгын сатып кете турган адамдар деле болуп калышы мүмкүн дейт. Ошондуктан ар тараптан бирдей өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Ал эми 4-сү балдар эркин ойлоого, өз пикирин
айтууга, өз көз карашын жакшы сөз менен түшүндүрүп коргоого укуктуу болуусу. Эркин ойлоп сүйлөй алган балдар өз алдынча болуп өсөт, өзүнүн пикири, көз карашына ээ болот. Башкалардын сөзүн, пикирин да сыйлап уга билет. Өзүнө ишенген балдарды тарбияласак, өзүн дагы коргой алат. Мисалы, бир нерсени сындырып же шоктонбосо деле сен ушуну сындырып койдуң же мындай кылдың десе, өзүнө ишенген балдар жок, мен кокусунан түшүрүп алдым же болбосо ушуну мен сындырбадым деп өзүн коргой билишет экен. Эгерде балдарды кечке басмырлай берсек, алар өзүнө ишенбеген сапатты калыптандырып алса, анда сындырбаган нерсесин, кылбаган нерсесин дагы мен кылбадым деп айта албай, башын ийип, унчукпай туруп бере берет экен да. 5. Үй бүлөдөгү мамиледе ач кыйкырык, истерика, уруп согуу, жемелөө, какшыктоо жана башка мүмкүн болсо такыр жок болгону жакшы дейт. Ата-эненин уруш талашын уга берген бала анын себебин билбейт экен дагы. Булар эмне үчүн урушуп жатышат, мен үчүн, биз үчүн урушуп жатабы деп өздөрүн күнөөлүү сезип, өзүнө берген баасы төмөндөй берип, жанагындай өзүнө болгон ишеничи төмөн балдар келип чыгат экен. Ал эми 6. Балдар мүмкүн, керек, мүмкүн эмес, уят, болбойт, болот жана башка каалоолорду зарыл учурда чектеген, багытталган сөздөрдү түшүнүп аткара билиши, керек болсо тыюу сала билүү. Балдарды обу жок каалоосун чектөө тарбиянын эң маанилүү методдорунун бири деп айткан Сухомлинский. Чындыгында балдардын каалоосу чексиз. Аны чектеп үйрөтпөсөк, эртең каалоосунун баарын аткаруучу эгоист адамга айланат дейт. Ошол жогорку каалоолорун чектеп тургула деп атпайбы? Жогоркусун дагы, жаман сапаттарын дагы, эркелеткенди дагы, эркиндик бергенди дагы чектеп үйрөткүлө дейт. Ошону жөн эле жок, сага болбойт деп эле чектеп койбостон, ошонун негизги маанилерин түшүнүп чектеп коюшубуз керек экен. Анда деле бала чектөөгө деле түшүнөт дейт да. Үй бүлөдө традиция 7. бул. Үй бүлөдө традиция, каада салттар жакшы эмоциялык сезимдер менен коштолуусу керек. Мисалы, туулган күн, дем алыш, майрам, мейман күтүү жана башка жакшы эмоционалдык климатта өз ара түшүнүү, колдоо, сүйүнүү, капалык кубанычты бөлүшүү, кыйынчылыкты чогуу жеңип, жакшылыкка чогуу жетүү үчүн, ошол үчүн чогуу сүйүнүп, бири бирин кучактап, куттуктоо балдарда жакшы сезимталдыкты тарбиялайт дейт. Мында балдарга күндө кубаныч тартуулап турушубуз керек экен. Айрыкча 3 жашка чейин күндөгү жашоосун бир кызыктуу боектордой кылып өткөрүп берсек, балдарды мектепке даярдап убара болбогула, жакшы музыкант, жакшы кесиптин ээси кылам деп убара болбогула дейт. Аларга 3 жашка чейин кубанычтуу күн жана жомок айтуу жетиштүү дейт. Мектепке даярда десе эле аларды санаганга же болбосо жанагы тилдерден, ар түрдүү тилдерден бираздан үйрөтүү менен мектепке даярдап койдум деп ойлошот. Бирок андай эмес дейт. 3 жашка чейин көңүлдүү күн тартуулап жеткирип койсо, мектептеги сабактарды бала өзү эле эч кимдин жардамысыз алып кете берет экен. 8. Балдарда кайсы сапаттарды тарбиялагысы келсе, ата-эне ошонун үлгүсү өздөрүндө көрсөтүүсү зарыл. Мисалы, өздөрү чынчыл болуусу, өздөрү билим, маданиятты, эмгекти сүйүүсү зарыл. Кечеги Назир эжеке айткандай, үй бүлөдөгү маданиятты өзүбүз көрсөтө билүүбүз керек экен. Мисалы, ата-энелер дейт, иштеп келишет дагы, бирок чарчадым деп үйүнө келгенде жатып алышат дейт. Мында бала ал ата-эненин ишканадагы лидерлигин дагы көрбөйт дагы,
үйгө келип дем алам деп жатканын көрөт дагы, анан жалкоолукка үйрөнө берет дейт. Бала укканын эмес, көргөнүн кылат экен. 9. Үй бүлөдө жаман адаттардан алыс болуу, жакшы адаттарга көнүгүү. Мисалы, сигарет чекпе, ичимдик ичпе деп коюп, ата энеси өзү ичимдик ичсе болбойт. Ошондой эле артыкча шаан шөкөт, артыкча жасануу, үй жайды жасалгылоо, төрөпейилдикке жол бербөө керек. Балдар үй бүлөдө жөнөкөй, жарашыктуу, жупунуу адатты жашоо образын сезүүсү туура болот. Ошол жөнөкөйлүк менен жакшы нерселерди үйрөтө алсак болот экен да. Мен буга айткым келет. Гүлсара жанагы ата тарбиясында айткан эле. Атам ошол 92-жылдагы кийген пальтосун дагы деле кийет. Ошол пальтосу жапжаңы деп. Биз жаңы болсо дагы бири-биринин үстүнө кийим ала берсек, же болбосо үйдө ашыкча жасалгалай берсек, балдарга керегинен ашыкча кийимдерди алып бере берсек, бул төрөпейилдикке алып барат экен да. Азыр кичинекейинде бала мен аны кийбей калдым, мен мода кийбей калдым дегенди түшүнбөйт экен. Жөн гана аларга мээрим гана жетиштүү болот экен. Ошондуктан ар бир базарга барганда, магазинге барганда буларга китеп белек кылып, азыр балдар ойной турган түрдүү баягы конструкциялар, бири-бирине кураштыра турган сонун көрсөтмө куралдар чыгып калды да. Аларга кийим алып келгичеңди ошондой белектерди алып келип кубандырып турсак эң жакшы көрүнүш болот. 10. Үй бүлөдө балдарды келечекке багыттап тарбиялоо. Мында сен болочок студент, өмүр жолдош, күйөө келин, ата эне атуусуң деп ошого келечектин талаптарын эске алып, өзүңдү өзүң даярда деп айтуу керек. Алысты, келечекти айтып тарбиялоо өтө маанилүү. Ал балдарды алга сүрөйт. Кесиптерди айтканда дагы ушуга кошумчалай кетким келип атат. Мурда дейт айдоочу, мугалим, тигүүчү жана башка кесиптердин ээси болсо жетиштүү жашоодо жашай аласың деп тарбиялашчу. Бирок азыркы жашоодо бул жетишсиз дейт. Сен кандай кесиптин ээси болсоң дагы өзүң иш түзүп ал деп тарбиялашыбыз керек экен. Ошондо иш издегенге караганда иш түзүп алуу бул балдарга жетиштүү жашоону тартуулайт экен. Номер 11. Үй бүлөдө ата эненин өз ара мамилеси урмат, сыйга, ишенимге негизделип, балдарга үлгү болуусу зарыл. Аларга өз ара мамиленин тазалыгын, сулуулугун, эмгекке жана ишенимге негизделген үлгүсү көрсөтүү керек. Ата эне бири-бирине маданияттуу мамиле кылыш керек. Балдардын алдында эгер ушундай маселе жаралып калса, анда балдар жок жерде экөө урушпай чечишип алуусу дуруз. 12. Үй бүлөдө бардык иш-чараларда, жашоодо төмөнкү терс көрүнүштөрдөн жасалмалуулук, көз боемочулук, эки жүздүүлүк, куйтулук, шылуундук, ач көздүк, көрө албастык, ашыкча шаңдуу, төрөпейилдик, калпчылык жана башка уулак болуп сактануу. Булар вирустай балдардын психикасына, жан дүйнөсүнө таасир кылып, адаштырып, тескери жакка буруп жиберет. Буга кечээ дагы Диларкан эжеке айтты, биз ошол бир нерсенин жаман жагын тез үйрөнүп алышка өтө жөндөмдүү экенбиз да. Эмнеге орус тилин эркин сүйлөй албайбыз дагы, бирок орусча сөгүнгөндөрдү жакшы билебиз дейт. Эжеке ушинтип да. Ошондой эле бардык иштерден көрө албастык, ач көздүк кылууну дагы балдарга тез эле сиңирип коюшубуз мүмкүн экен. Өзүбүздөн ошол терс көрүнүштөрдү өткөрүп турсак, балдарда ал терс көрүнүш 3-5 эсе көбөйүп кетет экен. Билимдүү, маданияттуу, эмгекчил, жөнөкөй адамдар болуп турушу керек. Аларды сыйлап чакыруу, балдарды маектешүүгө тартуу, ошол сүйлөшүүдөн таасир алуу, алардын ыраазы кылуу үй бүлөнүн салтына айланышы зарыл. Ушул китепте
ата тарбиясында анда агай дагы түшүндүрүп берет. Өтө таасирдүү, жогорку билимдүү адамдар менен сүйлөшкөн балдарда акыл эси тез жетип, таасирди жакшы алышат экен. Агай ошондой адамдар, агайдын атасы ошондой адамдарды чакырып сүйлөштүрүп отуруп, таасирленип чоңойгон адам мына Кыргызстанга белгилүү болуп, баардык адамдарды ойготуп, таасирдүү адам болду деп айткым келет. 14 үй бүлөдө убакытка аяр мамиле кылуу, баардык ишти өз убагы менен чогуу пландаштырып, эмгеги салуу, окуу, саякат баарлашуу баардыгы өз убагы менен болуп туруусу керек. Жана айткандай, ушул нерселерди чеги менен аткарып турушубуз керек дейт. Үй бүлө мүчөлөрү чогуу окуп, талкуулоочу китеп, чогуу көрүп талкуулоочу телеберүүсү болуусу зарыл. Системалуу баардыгы чогуу отуруп, адабий чыгарманы чогуу окуп, угуп талкуулоо эң сонун таасир берет. Жөн эле окуп койсок, бир аз жетишпей калышы мүмкүн экен. Бирок ошол адабий чыгармаларды ролдоштуруп аткара коюу дагы балдарга жеткиликтүү болот экен да. 16. Эзелтен чыгышта дасторкон айланасында сүйлөшүү эң баалуу болгон. Ошол үчүн дасторкон четиндеги маектешүүдө күндө тарбиялык бир багытыны же бир чыгарма же улуу инсанды сөз кылып, таасирлүү чеги менен сүйлөшүп отуруу эң сонун тарбиялык таасир берет. Ошол дасторкон четинде университетти уюштуруш үчүн дагы баягы теманы таба билүү, табыш үчүн дагы китептерди окуш керек. Эгер китептерди окубаса, тема таппай деле калышы мүмкүн да. 17. Балдар үй бүлөдө тарбиялык аңгеме, насааттар менен эле тарбия албайт. Күндөлүк турмуштан өзүнөн да тарбия алат. Ошол үчүн үй бүлөдө турмуш тиричилик, өз ара мамиле, жалпы эле жашоо образы табигый, ыймандуу, келечекке багыт берүүчү, жагымдуу болуп, үй бүлөнүн өзүнүн жашоосу менен баланы тарбиялоо. Балдардын өздөрүнүн жашоосуна дагы эркиндик беришибиз керек экен, ата энелер. Бирок чектеп коюшубуз керек. 1 саат, 1,5 саат өзүң каалаган нерсеңи кыл деп. Дүйнөгө таанылган генийлердин көпчүлүгү ошол кедей үй бүлөлөрдөн чыккан экен дагы. Кедей болгону менен аларда эркиндик көп болгон экен ошол балдар. Ошон үчүн алардын мээси эркин ойлонуп, эркин иш жасоого жакшы жетишип, анан гений боло алышкан. Биз ушундай темаларды талкуулоо менен дагы да тереңирээк түшүнүшүбүз мүмкүн. Кечээ Назира эжекенин сабагынан дагы маданияттуу үй бүлөдө дагы кошумча нерселерди сезе алгандай болдум. Себеби окуганда дагы башка түшүнүк болот, айтып бергенде дагы башка түшүнүк болот, талкуулаганда дагы башка түшүнүк болот экен да, жеткиликтүүрөөк болот экен. Ошондуктан мен сиздердин бүгүн алган маалыматтарыңыздарды туура пайдаланып, жана өз оюңуздарды билдиришиңиздерди дагы суранып кетем.